Апалар деп калды. Кыргызстанда 2014-жылдан бери өзгөчө мекеме иш алып барат экен кесипеш. Аларда энелер мектеби деп атап коюп, ал жерде тарбиялануучу балдардын жашы чектелбейт экен. Мисалы, эгерде бир айым жөнөп жатып, баласын бала бакчага бербейт, анткени бала бакчаларда 2 жаштан гана кабыл алат эмеспи? Өзүн жакшы эптеп тамак жеп калганда. Ал жерге болсо сиз 6 айлык балаңызды дагы жумуштарыңыз менче, мисалы айтайлы, эң жакшы кызмат тойго барган учурда. Жакшы олтуруп келейин десеңиз, демек ошол жерге кызматтарды таштап койсоңуз болот экен. Акысын төлөп, 2 саат, 3 саатка чейин деле карап беришет экен. Ал эми ал жердеги тарбиялануучулардын жашы чектелбейт экен, канча жашка. Эгерде мисалы бала бакча курагынан өтүп кетсе дагы, сиз бир жака таштай турган нерсеңиз жок болсо, ал жерге барып таштап койсоңуз болот экен. Болгону акчасын төлөп. Анан дагы негизи кызматтардын бул жерлердеги кызматтын негизде жыл боюнча төлөй турган сумма бул болгону 2000 сомду гана түзөт экен. Бүгүнкү күндө Ош облусунда дал ушундай энелер мектеби 25ке жетиптир саны. Жалпысынан алганда 800дөй тарбиялануучу бар экен ал жерде. Демек, мына ушул боюнча биздин кесиптешибиз Үмүтай Абазбек кызы даярдап келген материал бар. Мына ушуга көз чаптыралы, кайрадан сиздер менен жолугабыз. Балдар биздин келечегибиз, алардын эртеңи бүгүнкү биздин иш аракеттин натыйжасы. Мына ушундай принцип менен айым аялдар коому түзүлүп, көптөгөн ата-энелерге жана балдарга жардам берип келет. Энелер мектептери алгач 2014-жылы ачыла баштаган. Азыркы тапта Ош облусунда мындай 25 мекеме бар. Аларда азыр 800дөй бала тарбияланып жатат. Кара сууда 20, анан кийин тиги немеде Базар Коргондо 20 эне мектебин түзгөнбүз да. Ошо эне мектептерин биринчи 3 жылдык долбоордо уюштуруу болсо, экинчи долбоордун экинчи фазасында болсо, биз деген ошол эне мектептердин сапаттык деңгээлин көтөрүүнүн үстүндө иштедик да. Буга чейин биз ошо долбоордун негизинде эне мектептеринин жетекчилерин, тарбиячыларын жана башка кызматкерлерин, ашпозчуларын 72 сааттык ошо эне мектебине ылайыкталган программаны окуттук. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шарк, Кызыл Кыштак, Мады, Айыл аймактарындагы энелер мектебине эл аралык уюмдун колдоосу менен 15 муздаткыч жана 15 ашкана меши белек катары тартууланды. Ошондой сертификат менен Тиричилик техникаларынын келиши менен энелер мектебинде балдардын сапаттуу тамактанышына шарт түзүлөт. Айыл жерлеринде бала бакчанын ордун баскан бул мектептерде бакчага барууга шарты жок, же кароосуз калган балдар келип билим алса болот. Бул мектептердеги балдардын жашы чектелбейт. Мисалы, азыр 8 айлык балаңы дагы мөөнөтпөй 2 саатка алып келип таштасаң болот. Андан сырткары мектеп 2-3 класста окуган балдарды да, мисалы, түштөн кийин базарда иштеп атат ата-энелер, алар кароосуз калып атат. Ошо балдар сабактан чыгып бул жерге келип билимин улантып, тапшырмасын аткарса болот. Биздики ошо бала бакчадан айырмасы ушул болуп эсептелинет. Бул жерде такыр бала бакча жок болгон, ошон үчүн бул бош турган үйдү атайын ушул жергиликтүү элдин чогуу катмары менен биргеликте ушул жерди ачып, 2 жылдан бери ушундай деңгээлге сапатыбызды жакшыртып жетип калдык. Бүгүнкү күндүкү иш чарабыздагы ошонун негизинде балдар үчүн ошо муздаткыч керек болду, мештер керек болуп, долбоор тартып келип жардам берип жатабыз. Алгач энелер мектеби Ош облусунда эле ачылган болсо, азыркы учурда Кыргызстандын башка аймактарында да ачылуу алдында турат. Энелер мектебинде балдар 72 сааттык билим берүү системасы менен билим алышат. Жана ошондой эле 4 маал тамак аш менен камсыз болот. Ата-энелердин капчыгына да ыңгайлуу.